Казы эки жактын тең сөзүн угаттаган адилеттүү анан казы өкүм чыгарат, шарият казысы. Эми бизде азыр жактоочу анан кийин айыптоочу деп эки тарап болуп анан согушуп судья ортодо эмне чечим чыгарат. Эми бул жерде адвокат айыпталуучунун тилин менен сүйлөп берет. Тиги бечара түрмөдө отуруп же айып болуп жакшы сүйлөй албай атышы мүмкүн да, тиги чечен адамды коет, менин атыман сүйлө депчи. Ошентип вакил катары кабыл алсак дурус болот. Казы анан бар жак эки жактын немесин угаттыганан судья эмне кылат? Чечим чыгарат. Эми ошол адвокат бирөөлөрдүн укугун коргоп бергенге, мисалы үчүн мен бардык эле укукту билбешим мүмкүн да. Бирөөнү жалдасам, ал менин укуктарымды эмнеге менин акым бар, закону кандай болуп ошолорго жардам бериши мүмкүн. Эми ошолго берген акча адалбы? Адал. Бирөөнүн эшегин сурап алып, отунап келип 5 сом бересиң го. Анан кантип бирөө сага сен укугуңду коргоп берсе, ага акча бербейсиң.